Ассалому алейкум. Кудай силерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Асылбек Бакиров, Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Биздин берүүбүздү чыдамсыздык менен күткөнүңүздөр үчүн биз өтө бактылуубуз. Бул жөнүндө сиздерден келген каттар жана телефон аркылуу байланыштар айтып турат. Бул үчүн сиздерге чоң рахмат. Анда эмесе бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө? Биз менин үй бүлөм аттуу радио рубрикабызды улантабыз жана бүгүнкү биздин аңгемелешип турган темабыз жалгыз бой аялдарга, башкача айтканда күйөөсү жок, балдарын өзү тарбиялаган аялдарга арналат. Тилекке каршы азыр жалгыз бой аялдар өтө көп, аларга өтө оор. Ошондуктан биз бул энелерди психологдордун, педагогдордун кеңештери менен бир аз болсо да колдоого алгыбыз келет. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз сиздерге руханий ой жүгүртүүнү сунуш кылабыз. Ыйык жазууда терең маанидеги Ыйсанын аңгемеси бар. Буга сиздер өзүңүздөр күбө боло аласыздар. Ыйсанын бул аңгемеси бир бай адам чоң тамак жасап, көп элдерди чакырат, бирок ага эч ким келбегендиги жөнүндө. Кечиңиздер куунак болсун, кымбаттуу биздин досторубуз. Анда эмесе эфирде менин үй бүлөм радио рубрикасы жана анын темасы жалгыз бой эне. Балага эмне үчүн анын атасынын жоктугун түшүндүрүш керек? Ага болгон чындыкты толук айтыш керекпи? Бул тууралуу ар кандай пикирлер бар. Кээ бирөөлөр балага бардыгын айтыш керек дешсе, кээ бирөөлөр айтуунун кереги жок дешет. Бирок эртеби кечпи бала баары бир кандай жол менен болсо да эмне үчүн атасынын жоктугун билгиси келет. Ошондуктан баланын эмне үчүн деген суроосуна качан жана кандайча жооп берүүнү ар бир эне билиши керек. Эгерде энеси бул суроого жооп берүүдөн качса, анда бул анын баласына ишенбегендиги. Бала чындыкты билиши керек. Бул анын башка балдар менен мамиле куруусуна жардам берет. Жалгыз бой эне балага тең туштары тарабынан, кошуналары жана тууган уруктары тарабынан берилиши мүмкүн болгон ар кандай суроолорго баласын даярдашы керек. Мындай учурларда эне өзүнө канчалык ишениктүү жана токтоо болсо, бала да өзүн ошончолук ишениктүү алып жүрөт. Психологдорго көбүнчө жесир калган аялдар кайрылышат. Алар балдарына эмне деп айтарын билишпейт. Мындай учурда калп айтуу балага жаман таасир тийгизет. Чындыкты гана айтуу керек. Кайгы бала менен энени жакындатышы керек. Мындай учурда бала өзү энесине жөлөк боло аларын сезиши керек. Ажырашып, балдары менен жалгыз калган энелер да балдарына өтө камкор мамиле кылышы керек. Мындай бир мисалды карап көрөлү. Бир эне өзүнүн 6 жашар баласынын ичинде ойлоп жүргөн оюн капысынан билгендигин айтат. Бир жолу алар автобуста баратышса, жанында отурган аял: "Бул кандай жакшы бала, жүр мени менен кетесиң", дейт. Бала болсо кыйкырып ыйлайт: "Жок, барбайм, апам мени сага бербейт. Менин атам баласыз жашай берет. Апам болсо менсиз жашай албайт". Бул окуя энеге баласынын жүрүш турушундагы кээ бир өзгөчөлүктөрдү түшүнүүгө түрткү берет. Бала кичинекейинде өз алдынчылыкка күнгөн, активдүү болчу, өзүнчө жалгыз ойной берчү, караңгыдан коркчу эмес. Ата энеси ажырашып кеткенден кийин анын жүрүш турушу акырындык менен өзгөрө баштайт. Ал энесинин дайыма анын жанында болушун талап кыла баштайт. Уруп согуп жазалоолор да жардам бербейт. Автобустагы окуядан кийин энеси бардыгын түшүнөт. Ал баласын жакшы көрөрүн, эч качан аны таштабай тургандыгын жакшылап түшүндүргөндөн кийин баласы тынчтанып калат. Ошондой эле ал анын атасы башка жака кеткенине карабастан, аны мурдагыдай эле жакшы көрөрүн түшүндүрөт. Кээ бир энелер атанын жоктугу
тарбиялоо ишиндеги атанын ордун четке чыгарат деп жаңылыш ойлошот. Баланы атасыз тарбиялоодогу мамилелердин 3 түрүн белгилесе болот. Биринчиси, эне эч качан балдардын атасын эске албайт. Балдардын эч качан алардын атасы болбогондой тарбиялайт. Эгерде балдары атасын эч качан көрүп билишпесе, анда бир жөн. Бирок эгерде алар атасын билишсе жана эстеринде болсо, мындай тарбиялоо акылга сыйбаган иш. Экинчиси, эне балдарга алардын атасын жамандап, аны эскергиси келбейт. Бул туура эмес. Мындай учурда балдар улам чоңойгон сайын энесин сыйлап, баалагандын ордуна кайра аны сын көз менен карашып, атасынын жоктугун энесинен көрө башташат. Ортодо чыр-чатактар башталат. Үчүнчүсү, эне балдарына алардын атасы башкалардан эч деле айырмачылыгы жок, жаман жагы да бар, жакшы жагы да бар адам катары көргөзөт. Бул эне үчүн оор болсо да балдарды тарбиялоодо эң жакшы натыйжаларды берет. Булардан тышкары жалгыз боо эне дагы башка маселелерди чечиши керек. Атасы да энеси да бар, толук үй бүлөдө эне үйдөгү жылуулукту сактаса, ата болсо тартипти сактайт. Ал эми толук эмес үй бүлөдөгү энеге ушул эки жагдайды тең түзүүгө туура келет. Көбүнчө бул жакшы натыйжа деле бербейт. Андан көрө энелик милдетти орундаган эле туура болот. Жалгыз боо энеге баласына акыл айтып, же аны жазалоодо өтө этият болуу керек. Аны сынга алуу, мактоодон ашкере кетпеш керек. Балдардын акырындык менен үй бүлөнүн финансылык мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырган ата-энелер туура кылышат. Бирок кээ бир жалгыз боо энелер балдарды кичинекейинен баштап эле алардын атасы жок болгондуктан өзүм жалгыз акча таап жатам деп балдар көп нерселерден баш тартышы керек деген ойду буларга айта берет. Бул туура эмес. Анткени бала өзүнүн каалоолорунун чектелишинин негизги себебин түшүнө албайт жана ал башка балдардан өзгөчөлөмүн го деген ойдо калышы мүмкүн. Же тескерисинче, кээ бир жалгыз боо энелер баласынын каалаган нерсенин баардыгын алып берүүгө аракет кылышат. Бул өтө коркунучтуу. Балдар каалаган нерсесин алганга көнүп калышып, дайыма ушундай болуусун талап кыла башташат. Эгерде каалаганы аткарылбай калса, мени жаман көрөт экен деп ойлой баштайт. Аягында эне кылган аракеттеринин баардыгы текке кеткендигин сезет. Андан көрө жалгыз боо эне баласын баалуу нерселер менен камсыз кылбастан руханий байлыктар менен камсыз кылганы оң. Баланы жалгыз тарбиялоодо дагы бир кыйынчылык бар. Толук үй бүлөлөрдө ата-энелер балдары үчүн өзүлөрүнүн жанын аябай баардыгын жасап жаткандыгын көп айтышат. Ал эми толук эмес үй бүлөлөрдө буга ого бетер өзгөчө басым жасалат. Көбүнчө жалгыз боо энелер балдары менен сүйлөшкөндө менин өзүмдү силер үчүн курмандыкка чалгандыгым үчүн силер мага ыраазы болушуңар керек дегендей мааниде сүйлөшүшөт. Алар балдарына камкордук кылып, сүйгөндүгү үчүн ыраазычылыкты талап кылууга болбой тургандыгын билбеген сыяктуу. Бул ата-эненин ыйык милдети да. Убакыттын өтүшү менен бала өзү эле ыраазычылыгын билдирет. Кээ бир жалгыз боо энелер алар балдарына бир нерсени жетишсиз берип жаткандай болуп, ыңгайсыз абалда боло беришет. Бала мындай ыңгайсыз абалда тарбияланса, бул балага зыян тийгизиши мүмкүн. Бирок эртеби, кечпи баласы өз алдынча турмуш куруусу керек экендигин эне түшүнүшү керек. Эгерде эне баласын өзүнө бекем байлап алса, анын кийин өз алдынча турмуш куруп кетүүсүнө өтө кыйын болот. Демек, ал баласынын келечектеги турмушун бузуп алуусу мүмкүн. Бул учурда бала энеси үчүн өзүн курмандыкка чалганы, жалгыз калгандыгын трагедия кылбай, баланы туура тарбиялоонун жолун издеген эненики туура. Эң негизгиси бала өзүнүн тегерегиндеги жакын адамдардын аны менен бактылуу экендигин көрүшү керек. Өзүнүн баласын чын жүрөктөн сүйгөн эне жалгыз гана баласы жөнүндө ойлобостон, өзү жөнүндө да, жакындары жөнүндө да ойлошу керек. Эң негизгиси анын баардык кыйынчылыктарына Кудай жардам берет.
Кудай аны менен дайыма бирге, Кудай аны түшүнөт. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Бир жолу фарисейге конокко чакырылган Ыйса кожоюнга минтти. Түшкү же кечки тамак даярдаганыңда досторуңду да чакырба. Алар да сени чакырып, ашыңды кайтарып бербесин. Бирок эгер той жасасаң, анда ачкаларды, жараттууларды, чолокторду, сокурларды чакыр. Алар сага кайтара алышпагандыктан улам сен бактылуу болосуң. Анткени адил адамдар тирилишкенде сага кайтарылып берилет. Аны менен тургандардын бири муну угуп алып мындай деди: Кудайдын падышачылыгынын нанынан таткан адам бактылуу. Исага минтип айтты: Бир адам кеңири кечки тамак жасап, көптөрдү чакырды. Кечки тамак даяр болгондо өзүнүн кулун чакырылгандарга минтип айтыш үчүн жиберди. Келгиле, баары даяр. Коноктордун баардыгы убадалашып алгандай кечирим сурай башташты. Биринчиси ага айтты: Мен жер сатып алдым. Мен аны барып карашым керек. Кечирип кой. Башкасы: Мен 5 түгөй өгүз сатып алдым эле. Аларды сыноого барганы жатам. Кечирип кой мени. Үчүнчүсү: Мен үйлөндүм эле, ошондуктан келе албайм деди. Үйүнө келгенден кийин тигил кул кожоюнуна баардыгын айтып берди. Ошондо ачууланган үйдүн ээси кулуна айтты: Тезирээк шаардын көчөлөрүнө, булуң бурчтарына барып, кайырчыларды, жараттууларды, чолокторду жана сокурларды алып кел. Кул айтты: Мырзам, сен айткандай аткарылды, дагы орун бар. Мырза кулуна айтты: Көчөлөр, кашалар аркылуу басып чакырып кел, менин үйүм тоосун. Мен силерге айткандай, тигил чакырылгандардын эч кимиси тамагымдан татыбайт. Анткени чакырылгандар көп, бирок тандалгандар аз. Бул үлгүлүү аңгеме Лукадан болгон ыйык инжилде жазылган. 14-бап 12-ырдан 24-ырга чейин. Çakırsa gel üçü
биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.